Сага келип аткан жаманчылык убактылуу эле. Мен орусча айтып берем. Временные трудности. Убактылуу гана болгон нерсе. Убактылуу. Жакшылыгың деле убактылуу келип атат. Сени мактап атса, өмүр бою ушул макталып келген ойлобо эч качан. Көтөрүлүп кетсе түшкөн оор болот. Жер менен эле жүрө бериш керек ошон үчүн. Ушундай нерсе. Эми эгерде бир адам бардын жаманчылыгы сени өлтүрүп, жок кылып, шерменде кылабыз дештиби? Жок. Алла ушундай кылып коет, субханалла. Түшүнбөйсүң. Алып кичинекей Алла каалаганчалык, балким ийненин учундай эле жаманчылык келиши мүмкүн. Кааласа тоодой түшүп бирок андан ашык болбойт. Ар бир адамга өзү көтөрө ала турганчалык жакшылык, өзү көтөрө ала турганчалык жаманчылык келет, болду. Мына ушуга там бергиле. Үйүңдө бир жүгүлү токтоп турат. Отур да жыргап айдап жүрө бер. Үйүң 2 комнат. Жакшылап жыйнап кой дагы, освежителеп келип пышт чачып коюп жата бер. Картошка куруп жатасың машалла. Картошканы кызыл куруш керек да. Жакшылап шашпай пияздан туурап жакшылап өттүрүп, машалла жакшынакай бир перистен кой дагы. Биягыңа субханалла, мындай эмне бар? Чайың барбы, сүтүң бар, кой дагы. Кел отуруп алып, шашпай ошону жеп. Сонун болду, машалла. Падышалар мындай жейилбайт деш керек да. Разы болгула. Разы болуп жашооңорго. Мен разымын, машалла. Мен нааразы эмесмин. Эмне үчүн айтайынбы? Анткени ушундай болмокто, менин рызкым ушулда. Карасам мына, мен мондай тебетейим жок. Эми мен нааразы болоюм эми. Мындай эле шапка сабам эми жок. Нааразы болоюм жок. Мен калпагым бар, машалла, кепкам гана эмемеле. Болду, эч качан. Үстүңдөгү кийим $1,000,000 болобу? 10 сом айырма жок. Колуңда мисалы саатың $5,000 10 сомдук айырма деле жок. Өкөтөң убакытты көтөрөт, өкөтөң эле кийим жылы кылат. Не обязательно брендовый болуш керек эмес. Түшүнүп атасыздарбы? Жашоодо эмне болуп аткан болсо, ошого ыраазы болсоң, жүрөгүң тынч болуп калат. Мен ушундай деп ойлодум.